Өнүгүүнүн агымы менен кошо жашообузда интернет деген желе курчап алып, учурда жазуучулар, айтуучулар, жада калса текшерүүчүлөр да көбөйгөн заманда жашап жатабыз. Ойыма келгенде оттой берем деген айрым социалдык тармактын колдонуучулары такталбаган маалыматтарды таратып, коомдо ызы-чуу жараткан учурлар байма-бай катталып келет. Түгүл кимдир бирөөнүн абороюна шек келтирген, кемсинткен, мазактаган посттор же комментарийлер дагы чыгып турганы жашыруун эмес. Жеке керт башынын кызыкчылыгын ойлогон мындай колдонуучулардын айынан канчасы психикалык, моралдык жактан жапа чегип, керек болсо канча үй бүлөлөр эки ажырым жолго түштү. Жада калса өз өмүрүнө кол салган учурлар да катталбай койгон жок. Мындан улам эл өкүлдөрү тарабынан интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу жала жабууга жана мазактоого айып пул салган мыйзам долбоору иштелип чыккан. Агалайык жалган кабарларды, же пост, комментарийлерди жазган колдонуучулар 100 000 сом, такталбаган маалымат чыгарган медиалар 200 000 сом айып пул төлөөгө милдеттендирилет. Бул мыйзам батышка жакпай, алар тарабынан канчалык басым болуп жатканына карабай, жогорку кеңеште биринчи окуудан өттү. Европа менен Американын түн уйкусун 3 бөлгөн чуулгандуу мыйзамдын чоо жайы Акылай Карабаеванын материалында. 100 000 сом бул эмне деген штраф? Көбөйтүш керек дагы деп, миллионго чыгарыш керек деп турасыз, алар жана чыккандар. Пикириңди айтсаң, сен эмне деп гана атабай атсың? Элдин баарын коркутуп үркүтүп, камат салайын деген мындай ниет болуп атат да. Жок, балталап таштабаш үчүн Министерство культураны коштук балталабай калабы? Апта ичинде парламент коомчулукта кызуу талкуу жараткан мыйзам долбоорун биринчи окууда карады. Документке ылайык жалган жала жаап, мазактаган пост жана комментарий жазгандарга айып пул салуу демилгеленген. Анда жазылгандай жалган маалымат тараткан жарандарга 100 000 сом, ал эми медиаларга 200 000 сом айып пул төлөө милдеттендирилет. Юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков жыйында баяндама жасап, мыйзамдын механизмдери тууралуу маалымат берди. Акыркы күндөрү интернеттин өсүп келишүү менен анын колдонуу жагындагы оң жана тетири жактарларын анализдөө менен кеңири колдонмо интернетте жакшы жактардан да улам адамдардын кадыр баркын кетирген, беделине шек келтирген, мазактоо, өсүп келе жаткан муунга ошондой эле жарандардын адап акылактык абалына терс таасир этүүчү жагдайлар болуп атат. Мында учурда адамдар жабыркап, кызматтык репутациясы ден соолугуна зыян келтирген, же ошол учурда өзүнүн ден соолугуна зыян келтирүүчү, өзүнө зыян келтирүүчү жагдайларга баруу, же өз алдынча сот кылууга барган учурлары болуп, ал эми бул бүгүнкү күндө мыйзамдардын көп маанилүүлүгүнөн буларды далилдөө, аларга чара көрүү түйшүктүү болгондуктан ушул укук бузуулар киргизип жатат. Мыйзам долбоору эл өкүлдөрүнүн кызуу талкуусуна алынды. Депутаттар ал сөз эркиндигин чектейт деген коркунучтарды эске алып, бир катар мисалдарды келтиришти. Ошондой эле айып пулдун өлчөмүн кыскартууну сунушташты. Эгерде адам бирөөнү жала жапса, караласа, мазактаса, азыркы мыйзамдар мына Эркебек Жумабекович отурат, азыр деле мыйзамдар бар да. Менин кадыр баркыма доо кетирди деп туруп, азыр деле соттошконго укугу бар. Бул жетиштүү. 100 000 сом бул эмне деген штраф? Азыр кишини өлтүрсөң, моралдык компенсация 100 000 сом. А бул жерде кичинекей бала же бирөөсү репост кылса, же лайк басса, же бирдемени жазып койсо, ошону сразу 100 000 сомго айып пул салат экен. Силер штраф салсаңар деле, бул штрафты төлөй албаса кандай болот анда? 100 000 сомду төлөй албай калды адам, эмне кыласыңар анда? 100 000 сом төлөнбөсө, ал жанагы пайыз кошулат, андан кийин мөөнөттөр өткөндөн кийин сот аткаруучуларга жиберилет. Кандай? Сот аткаруучуларга жиберилет, мажбурлап төлөтүү боюнча чаралар. Мажбурлап иштеке жок болсо эмне кыласыңар? Мына коллегаларым айтып атат, 1000 сом, 2000 сом, ошого албаш керек. Адам бирөөнү биринчи укук бузбаш керек да, бирөөнү жөн эле отуруп жалаап мазактабаш керек да, анан мен укук айып тартпайт элем дебеш керек деген. Баарыбыз укуктук коомдо жашап атабыз. Биринчи адам ойлонуш керек. Мыйзам долбоорун ишке ашырууда Маданият министрлигинде маалымат борбору ачылып, 11 кызматтык жумуш орун түзүлмөкчү. Депутаттар ушул борборго мындай ыйгарым укукту берүүгө каршы чыгып, Маданият министрлигине соттун укугу берилбеши керек дешет. Президент тарабынан деген кошумча штат ачууга, кошумча каражат бөлүүгө акыларга эми вето коюлбады беле? Кантип иштейсиңер? Жок, Элвира Жолобековна, бул президенттин жарлыгына чейин чыгып түзүлгөн
азыркы учурда ошол кызматкерлерди алуу боюнча анткени 11 штаты менен бюджети менен толугу менен ачылган бул. Азыр ошолорду кызматкерлерди алуу процесси жүрүп жатат. Маданият министрлиги өзүнүн маданиятын, өзүнүн өзөгүн, түпкүлүгүн алып кетиш керек. Маданият деген туризмди алып кетиш керек. Маданият деген өзүнүн журналистикадагы мыкты чеберчиликте кандай иштер жүрүп атат, ошону алып кетиш керек. Маданият министрлигинен алып коюңуздар, бул болбойт. Маданият министрлиги карай албайт, Ороз мырза. Аларга андан башка иштери толтура булар. Бул жерге тергөөчүнүн кереги жок бул жердечи. Бул должностное лицо өздөрү салып берет. Бирок мен жанатан бери айттым, укук тартип комитетинин корутундусунда ички иштер министри карасын, сотко өтсүн деген бул жерге сунушталды. Учурда социалдык тармактар жана интернет аркылуу колдонуучулар кимдир бирөөлөр тууралуу жалган маалыматтарды жазып, комментарийлерде адам аброюн түшүргөн сөздөр менен мазактап жатканы айдан ачык көрүнүш. Мындан улам аталган мыйзам долбоору учурдун талабына ылайык келерин, социалдык тармактарды жана интернетти тартипке салууга мезгил келип жеткенин билдирип, колдогондор дагы болду. Жыйынтыгында көпчүлүк мыйзам долбоорун жактырып, биринчи окуудан өттү. Бул мыйзам иштеш үчүн баягы подзаконный акт жоболорун да катуураак иштешиңер керек болот андайчы. Лазейкалар болуп калбаш керек да, коррупциялык схема түзгөнгө. Америкада да жазасын берет. Бирок кээ бир жерде алар катуураак кылып койгон, соттогон, а бизде штраф деп атабыз. Соцсетте эң көп каршы сөз айтылган депутаттардын арасында мен кирем. Эмне гана дебейт. Эмнени гана айтпайт. Бир канча биздин жарандар кыйналып жүрөт. Ушун айынан катуу ооруга дагы кириптер болгондор бар. Туурабы? Мына практикада канча келип жатат. Туура. Эми ушул боюнча Орозбек Кадырбек, сиздер мына Чыңгыз Эсенгулович менен сүйлөшүп, жаш кадырсыздар, ошо министр орун басарлысыздар, мына бул укук коргоо органдарына барып, тажрыйба алып, чет өлкөгө чыгып, ушул ишти сапаттуу алып кетиш керек да. Мыйзам долбоор кабыл алынып калыш керек эмес бул жердечи. Ушул мыйзамды бузгандар, укук бузулган, алар жооп бериш керек. Мен мыйзамды колдойм. Долбоорду колдойм. Эми дагы бир жак экинчи окууга чейин мен да сунуш берем, Орозбек мырза. Жанагы эгерде жазып аткан жана коррупцияга шектелди деп жазып аткандардыкы тастыкталса, ошол коррупция болуп аткан жердин процентный суммасын дагы көргөзүп коюш керек. Ошол жана жазган алып чыккан кишигечи. Өлкөдө кандай өзгөрүү болбосун, ал дүйнө коомчулугунун көз алдында экени талашсыз. Дал ушул мыйзам долбоору боюнча дагы эл аралык көз карандысыз уюмдар билдирүү жасап, документти кайра чакыртып алууну сунуштап чыгышты. Бирок медиа эксперттер мындай мыйзамдар өнүккөн өлкөлөрдө дагы бар экенин айтып, тескерисинче фейк маалыматтар менен күрөшүүгө өбөлгө түзүлөт деп жатышат. Бир эле Кыргызстан эмес, бул кадам бир эле ошо бизде эмес, башка мамлекеттерде дагы көп талкууну жаратып, талкууга алынып, жаңы чаралар көрүлүп атат да. Бул дагы ошо биздин дүйнөлүк коомчулуктун ишине ылайыктуу, ошону нугунда бараткан чечим болушу ыктымал деп ойлоп атам. Буга чейин интернет айланында чыгып аткан маалыматтардын көпчүлүгү чындап айтканда толук кандуу текшерүүдөн өтпөй эле келген маалыматтар болсо дагы жоопкерчиликтүү мамиле талап кылганда, бирок социалдык тармактар күчөгөндөн кийин мунун чеги такыр эле жоголуп кетти. Белгилей кетсек, укук бузуулар кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун министрлер кабинети сунуштап, Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги менен Юстиция министрлиги иштеп чыккан. Аклай Карабаева, регион.